Саламатсыңар балдар, сабактарыбызды улантабыз. Бүгүн бизде 25-чи сабак, төрт бурчтуктар темасы, практикалык бөлүк. Бүгүн биз төрт бурчтуктар боюнча эсептерди чыгарабыз да. Жерде кандай эсептер келип калышы мүмкүн? Бизде ромб берилиптир, ABC ромб. Ромбду эстей турган болсок, бул эмне? Бардык жактары өз ара барабар болгон төрт бурчтуктан муну биз ромб деп коебуз. Бул ромбду карай турган болсок, BAC бурчу 60 градуска барабар экен да. Демек, BAC бурчу дегенибиз мына могул жердеги А чокусундагы бурчтан бул 60 градуска эмне экен? Барабар экен. BAC бурчу 60 градуска барабар экен. А биз болсо эмнени аныкташыбыз керек экен? ABD бурчу менен CDB бурчун аныктап экөөнү бири-бирине салыштырат экенбиз. Эми ABD бурчу кайсыл жакта жатып атат? ABD бурчу. Мына бул могул жерде жатып атат. Мен жашыл менен боеп коеюн. Мына ушул бурч бул ABD бурчу да. Ромбдун касиеттерин эстейли да. Ромбдун бар жактактары барабар, ошондой эле ромбдун диагоналдары бири-бирине перпендикулярдуу да. Демек, могул жердеги диагоналдары кесилишсе, бул экөөнүн ортосунда 90 градустук бурч пайда болот. Анда ABD бурчу эмне болот? 30 градуска барабар болот. Анткени тик бурчтуу үч бурчтукта баягы тар бурчтардын суммасы 90 градуска барабар да. Мен өлчүрүп кайра жазып коеюн бул жерде. Демек, биз аныктагандай карагыла. BAC бурчу берилген болчу, бул 60 градус. Ал эми Б бурчу биз аныктадык 30 градуска барабар. Демек, ABD бурчу 30 градус экен. Анда CDB бурчу, бул мына могул бурч болот да. Мен муну да боеп коеюн. Ромб бул бардык жактары бири-бирине барабар болгон параллелограмм деп койсок болот да. Демек, параллелограммдын карама-каршы жактары бири-бирине параллель. Демек, ромбдун дагы карама-каршы жактары бири-бирине параллель да. AB жагы DC жагына параллель. Анда могул жердеги B чокусундагы бурч менен D чокусундагы бурч булар эмне болот экен? Ички кайчылаш бурчтар болуп эсептелинет да. Кайчылаш бурчтардын касиети боюнча булар бири-бирине эмне болот? Барабар болот. Демек, эмне экен? B бурчу 30 градус болсо, анда CDB бурчу дагы бул дагы 30 градуска барабар да. Өзүбүз көргөндөй колонкалар бири-бирине барабар, демек туура варианты В варианты болуп эсептелинет. Улантабыз. Кийинки экинчи эсепте бизге кандайдыр бир параллелограмм берилиптир да. Параллелограмм дегенибиз эмне эле? Бул бардык бири-бирине карама-каршы жактары төрт бурчтуктун эгерде параллель болсо, анда бул параллелограмм болуп эсептелинет да. Дагы бир жолу. Эгерде төрт бурчтуктун карама-каршы жактары бири-бирине параллель болсо, демек бул эмне экен? Параллелограмм болуп эсептелинет. Эми карагыла, бул параллелограммда AB ADдан 2 эсе чоң экен. Периметри 36 сантиметрге барабар экен. Биз AB жагын аныкташыбыз керек да. Эми байкап көрөлү да, AB ADдан 2 эсе чоң экен. Мисалы үчүн AD канча экенин биз билбейбиз, X деп белгилеп коелу. Анда AB будан 2 эсе чоң, демек 2X-ге барабар болот да. Ошондой эле параллелограммдын кандай касиеттери бар эле? Параллелограммдын карама-каршы жаткан жактары бири-бирине барабар. Демек, AB 2X-ге барабар болсо, анда DC деле эмне болот? 2X-ге барабар болот. AD X-ге барабар болсо, демек BC дагы эмне болот? X-ге барабар болот да. Ал эми параллелограммдын периметрин табыш үчүн биз эмне кылабыз? Узунун туурасына кошуп, анан 2-ге көбөйтүп койсок болот да. Башкача айтканда, бул жерде эмне кылсак болот экен? Могул 2X-ге X-тен кошуп туруп, анан 2-ге көбөйтүп койсок болот да. Демек, бул параллелограммдын периметри барабар болот 2 көбөйтүлгөн 2X плюс X. Ал эми шарт боюнча периметр 36-га барабар. Эми кашанын ичинде карагыла, 2X'ти X'ке көбөйтсөк 3X болот. Кошсок 2X'ти X'ке кошсок 3X болот. Демек, 2-ге көбөйтөт экенбиз 3X'ти. Бул барабар болуш керек экен 36-га. 2-ни 3X'ке көбөйтсөк бул 6X болот. Барабар 36. Демек, X 36-ны 6-га бөлсөк 6-га барабар экен. X 6-га барабар болсо, анда 2X эмне болот? 6-ны 2-ге көбөйтсөк 12-ге барабар. Демек, AB жагы эмне экен? 12-ге барабар. Анда 15 чоң. Демек, туура жообу бул жерде Б варианты болуп эсептелинет да. Экинчи эсеп болду бул. Үчүнчү эсепке көңүл бурсак, бул жерде дагы параллелограмм берилген. Параллелограммдын 3 бурчунун суммасы 240 градуска барабар экен да. Башкача айтканда, А бурчу, Б бурчу жана С бурчу, булардын суммасы 240 градуска барабар экен. Ал эми кандай гана томпок төрт бурчтук болбосун, булардын ички бурчтарынын суммасы ар дайым 360 градуска барабар да. Демек, биз D бурчун аныктап алсак болот да. Кантип?
Бардык ички бурчтардын суммасы 360 да. Демек D бурчун аныкташ үчүн 360 градустан калган 3 бурчунун суммасы 240-ты кемитебиз да. 360-тан 240-ты кемитсек, бул 120-га барабар. Дагы бир параллелограммдын касиети да, параллелограммда карама-каршы жаткан бурчтары бири-бирине барабар. Демек, D бурчу менен B бурчу бири-бирине барабар. D бурчу 120 болсо, анда B бурчу дагы эмне болот экен? 120 градуска барабар. Мына биз ошентип аныктадык да. Бул учурда албетте А колонкасы чоң, демек туура варианты А варианты болуп эсептелет. Улантабыз. Кийинки 4-нчи эсепти карап турган болсок, бул жерде дагы кандайдыр бир параллелограмм берилген да, А, Б, С, Д. Ошондой эле А чокусунан биссектриса жүргүзүлгөн да, АК биссектрисасы. БКнын узундугу 7-ге барабар экен. КСнын узундугу 3-кө барабар экен. Биз бул параллелограммдын периметрин аныкташыбыз керек экен да. Аны 5АБ менен салыштырабыз да. Так, эми байкап көрөлү да. Бул жерде АК А бурчунун биссектрисасы да, демек бул кесинди А бурчун тең 2-ге бөлөт да. Башкача айтканда, могул жерде мисал үчүн x градус болсо, анда бул жагда эмне болот? X градуска барабар болот. Ал эми параллелограммдын карама-каршы жаткан жактары бири-бирине параллель. Демек, BC жагы мен мынтип эле жазып коеюн. AD жагына эмне экен? Параллель экен. Анда могул К чокусундагы бурч менен бул X бурчу булар бири-бирине барабар болот. Эмне үчүн? Анткени булар ички кайчылашып жаткан бурчтар болуп эсептелинет да. Демек, бул жактадагы бурч эмне экен? X градуска барабар. Анда АБК 3 бурчтугу 2 бурчу бири-бирине барабар болсо, демек бул тең капиталдуу 3 бурчтукта, анткени барабар бурчтардын карама-каршысында барабар жактар жатат да. Демек, карагыла. X'тин карама-каршысында 7, демек бул X'тин карама-каршысында деле АБ жагы 7-ге барабар болот да. Анткени тең капиталдуу 3 бурчтук. Эми өзүбүз көргөндө эмне экен? Бул параллелограммдын бир жагы 7, экинчи жагы мисалы үчүн BC жагы 10 да, 7-ге 3-тү кошсогонда AD жагы деле 10 болот да. Мына көрдүңөр, узуну бизде 6-га 10-га барабар экен. Ал эми туурасы 7-ге барабар экен. Ал эми периметрин табыш үчүн параллелограммдын эмне кылсак болот? Карама-каршы жагы бири-бирине, карама-каршы жактары бири-бирине барабар болгондугуна байланыштуу узунун туурасына кошуп, анан 2-ге көбөйтүп койсок болот да. Мисалы үчүн бул жерде 2 көбөйтүлгөн А 10, Б 7. 10го 7-ни кошсок 17, 17-ни 2-ге көбөйтсөк 34. Демек, периметри 34-кө барабар экен. АБ болсо бул жерде 7-ге барабар экен да, өзүбүз көрүп тургандай. АБ 7-ге барабар. Демек, 5АБ 5-ти 7-ге көбөйтсөк 35-ке барабар болот. Албетте бул учурда Б колонкасы чоң. Демек, туура варианты Б варианты болуп эсептелет. 5-нчи эсепке көңүл бурсак, 5-нчи эсепте бизге трапеция берилди да. Трапеция деген эмне? Бул эгерде 4 бурчтуктун 2 карама-каршы жагы бири-бирине параллель, калган 2 жагы бири-бирине параллель эмес болсо, демек муну биз эмне деп коебуз? Трапеция деп коебуз да. Анан трапециянын кандай касиети бар? Трапециянын бири-бирине параллель жактары бул негиздери, калган 2 жагы каптал жактары да. Каптал жагына жанаша жаткан бурчтары суммасында 180 градусту бериши керек да. Демек, могул жерде А бурчу менен Б бурчунун суммасы эмне болуш керек экен? 180 градуска барабар болуш керек да. Демек, Б бурчун аныкташ үчүн биз эмне кылсак болот экен? 180ден Аны кемитип койсок болот да. Демек, 180ден 38-ти кемитсек, бул бизге канчаны берет? 142 градусту берет да. Демек, Б бурчу эмне экен? 142 градуска барабар. Ошондой эле D бурчу менен С бурчунун суммасы бул дагы бизге 180 градусту бериш керек да. Демек, С бурчун аныкташ үчүн биз эмне кылат экенбиз? 180 градустан эле 42-ни кемитип коебуз. Бул бизге 138 градус берет да. 138. Демек, А варианты чоң экен. Туура жооп А варианты болуп экен. Улантабыз. 6-нчы эсепти карай турган болсок, бизге кандайдыр бир төртбурчтук берилиптир да. Эми бул жерде карагыла да. АБ СДга барабар, бирок башка эч нерсе айтылган эмес да. Бул параллелограммбы, ромбу биз билбейбиз да. Ошон үчүн могул берилген баягы шарттарды эле карайбыз да. АБнын узундугу СДнын узундугуна эмне экен? Барабар экен. Бирок D бурчу 82 экен, С бурчу 49 градуска барабар экен. Анда могул Б чокусундагы D, BC бурчун биз аныктап койсок болот да. Мен могул чекит менен белгилеп койдум могул жерде.
мына ушул бурчту биз аныктасак болот да. Кантип 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар да. Демек, могул жердеги мен жазып коеюн. ДБЦ бурчун табыш үчүн биз эмне кылат экенбиз? Биз 180 градустан кемитишибиз керек. 82 кошулган 49-ту. Эми карап көрөлү. 180 82-ге 49-ту кошо турган болсок, бул бизге 131 берет да. Ал эми 180ден 131-ди кемитсек, бул 49 градус. Эмнени байкадык энди? Б бурчу менен С бурчу барабар экен. Демек, ДБЦ 3 бурчтугу бул тең капталдуу 3 бурчтук болот да. Могул барабар бурчтарынын карама каршысындагы жактары барабар болот да. Демек, ДБ жагы дагы ДЦ жагына эмне экен? Барабар. ДБ жагы ДЦ жагына барабар болуп чыкты. Бирок ДЦ АБга барабар. Демек, бул жерден эмне чыгат экен? ДБ АБга барабар. Анда берилген АБД 3 бурчтугу да эмне болду? Тең капталдуу 3 бурчтук болуп калды да. Демек, бул тең капталдуу 3 бурчтуктун негизиндеги бурчтары дагы барабар болот да. Башкача айтканда, негизи АД болсо, анда А бурчу бул жерде могул жердеги Д чокусундагы бурчка барабар да. Ал эми Б бурчу, тактап айтканда АБД бурчу 36 градус да. Анда бул эки бурчту оңой эле аныктап койсок болот да. Кантип аныктасак болот? Аны үчүн эмне кылабыз? 180 градустан биз 36-ны кемитебиз да. Бул бизге 144 градус берет. А менен Д бири-бирине барабар. Демек, 144-тү тең 2-ге бөлүп коебуз да. 144-тү 2-ге бөлө турган болсок, бул бизге 72 градус берет. Демек, ар бири 72 градус. А бурчу 72 градуска барабар экен. Демек, бул А колонкасы чоң. Туура варианты А варианты болуп эсептелет да. Так, улантабыз. Кийинки эсеп, 7-нчи эсеп. Трапеция берилген. NMLK деген. Жөн эле трапеция эмес экен. Бул жерде көрдүңөр, могул эки каптал жактарында мындай сызыкчалар турат да. Бул эмнени билдирет? Бул баягы чемелерде эки жагы бири-бирине барабар дегенди билдирет да. Демек, КН ЛМге барабар экен. Демек, бул тең капталдуу трапеция болуп эсептелет экен да. Ал эми тең капталдуу трапециянын дагы бир мындай касиети бар да. Тең капталдуу трапецияда карама каршы жаткан бурчтарынын суммасы бизге эмнени берет экен? 180 градусту берет да. Башкача айтканда, 2х плюс 1ге 3х плюс 4-тү кошо турган болсок, бул бизге эмнени бериш керек? 180 градус бериш керек да. Бирок бул тең капталдуу трапеция үчүн гана аткарылат да. Тең капталдуу трапецияда карама каршы жаткан бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар. Ал эми КНМ бурчу мына могул Н чокусундагы бурчу болуп эсептелет да. Башкача айтканда, X'ти тапсак эле КНМди тапкан болобуз да. Так, 2x'ке 3x'ти кошсок, бул бизге 5x'ти берет. 1ге 4'тү кошсок, бул бизге 5'ти берет. Бул барабар экен 180 градуска. Демек, 5x барабар болот. 180ден 5'ти кемитсек, 175 градуска да. А бул жактан x'ти оңой эле аныктап коебуз. Анткени эмне кылабыз? 175'ти эле 5ке бөлүп таштайбыз да. 5ке бөлүп таштайбыз. Азыр мен кайра жазып коеюн. 175'ти биз 5ке бөлүп таштайбыз. Так, 175'ти 5ке бөлө турган болсок, бул бизге 35 градус берет. Демек, x 35 градуска барабар экен. Ал эми КНМ бурчу өзүңөр көрүп тургандай, бул эмнеге барабар экен? 2х плюс 1ге барабар. А x'ти биз аныктадык 35 экен. Демек, 2-ни 35ке көбөйтсөк 70, 70ке 1'ди кошсок, бул эмне болот? 71 градус болот. Албетте 80 градус чоң. Демек, Б варианты туура болуп эсептелет да. Бул 7-нчи эсеп болду. Улантабыз. Кийинки 8-нчи эсепти карай турган болсок, бул жерде дагы бизге трапеция берилиптир. Бирок баягы трапеция эмне болгон? Баягы андай каптал жагына жатат да, бул жерде каптал жагында. Бир негизи x'ке барабар экен, экинчи негизи 3x'ке барабар экен, бийиктиги 6 см экен, аянты 36 болсо, биз x'ти аныкташыбыз керек экен да. Эми эстейли да, трапециянын аянтын табыш үчүн анын бийиктигин анын орто сызыгына көбөйтөбүз да. Мына мындай формула бар болчу. Орто сызыгын м деп коелу, орто сызыгын биз бийиктигине көбөйтөбүз. Бирок орто сызыгы эмнеге барабар? Орто сызыгы бул негиздеринин суммасынын жарымына барабар да, же болбосо алардын арифметикалык орточосуна барабар да.
Бизде өзүбүз көргөндөй бир негизи x экен, экинчи негизи эмне? 3x'ке барабар экен. Демек, орто сызыгын тапсак болот. Орто сызыгы анда бул негиздердин арифметикалык орточосуна барабар да. Башкача айтканда, x'ке 3x'ти кошуп туруп, анан 2ге бөлөбүз да. X'ке 3x'ти кошсок бул 4x, 4x'ти 2ге бөлсөк бул 2x болуп эсептелет. Так, демек орто сызыгы 2x'ке барабар экен. Бийиктиги 6га барабар экен. Башкача айтканда, d чокусунан момундай перпендикуляр жүргүзсөк, мына ушул бийиктик болуп эсептелет да. Так, бул болсо орто сызыгы. Орто сызыгы мен m деп белгилеп коеюн. Трапециянын аянтын табыш үчүн эмне кылабыз? Бийиктигин орто сызыгына көбөйтүп коебуз да. Демек, бизде эмне болуп атат? Бийиктиги 6 см. Орто сызыгын биз эсептедик 2x'ке барабар. Бул экөөнү көбөйтсөк, бул шартында берилген 36 см квадратка барабар болуш керек. Башкача айтканда, 6-ны 2x'ке көбөйтсөк 12x. Бул барабар болот 36. Демек, бул жактан x аныктасак, 36-ны 12ге бөлсөк 3-кө барабар. Демек, x 3-кө барабар экен. Албетте 4 бул учурда чоң болуп эсептелет да. Улантабыз. Кийинки 9-чу эсеп. 9-чу эсепте болсо a b c d квадраты берилген жана анын ичинде кичинекей m n p c квадраты дагы берилген да. Ал штрихтелип көрсөтүлгөн да бул жерде. Экөө тең квадрат экен. Чоң квадраттын аянты 36 экен. Бирок карагыла. Могул жерде bp кесиндисинин узундугу pc кесиндисинин узундугуна болгон катышы 1-дин 2ге болгон катышына барабар экен да. Биз болсо кичинекей квадраттын аянты менен могул боелбой турган могул g формасындагы a b p n m d фигурасынын аянтын салыштырабыз да. Эми бул жерде эмне кылсак болот? Чоң квадраттын аянты 36га барабар экен. Мен мынтип белгилеп коеюн. S чоң деп. Чоң квадраттын аянты 36 болсо, анда анын жагы квадраты 36 болсо, демек квадраттын жагы тамыр алдында 36 6га барабар болот. Демек, могул квадраттын, чоң квадраттын жагы 6га барабар экен да. Так, муну аныктап алдык. Эми карап көрөлү да. bp'нын узундугу x'ке барабар дейт бул жерде. bp'нын узундугу x'ке барабар экен. Мен мынтип белгилеп коеюн. bp x'ке барабар. Белгисиз да. Ал эми pc будан 2 эсе чоң болот да. Анткени экөөнүн катышы 1-дин 2ге болгон катышына барабар деп атат да. Башкача айтканда, карагыла да, bp'ны pc'га бөлсөк, бул 2ден 1ге барабар болуш керек да. Көрдүңөрбү? pc 2 болсо, анда bp анын жарымы 1ге барабар деген сөз да. Демек, pc'нын узундугу 2x'ке барабар. Бирок бул экөөнүн суммасы канчага барабар экен? 6га барабар. Демек, x'ке 2x'ти кошо турган болсок, бул 6га барабар экен. Анда 3x 6га барабар болсо, демек x бул жерде эмне болот? 2ге барабар. X 2ге барабар болсо, анда 2x 2-ни 2ге көбөйтсөк канча болот? 4 да. Демек, кичинекей квадраттын жагы 4кө барабар экен да. Бардык жагы 4кө барабар болот. Ал эми квадраттын жагы 4кө барабар болсо, анда анын аянтын табыш үчүн биз эмне кылабыз? Жагын эле квадратка көтөрүп коебуз да. Демек, 4-түн квадраты канча экен? 16га барабар. B колонкасын аныктап алдык да. Эми A колонкасын аныкташ оңой эле. Анткени карап, байкап көрсөк, бул жерде мындай кылсак болот. Чоң квадраттын аянтын табып туруп, адан кичинекей квадраттын аянтын, штрихтелген квадраттын аянтын кемитип койсок болот да. Чоң квадраттын аянты бизге белгилүү 36. Кичинекей квадраттын аянты 16 чыкты. Демек, 36-тан 16-ны кемитсек 20. Демек, бул берилген фигура A, B, P, N, M, D-нин аянты 20га барабар да. А 20 16-дан чоң. Демек, туура варианты эмне экен? A варианты болуп эсептелет да. Улантабыз. 10-чу эсеп. 10-чу эсепте дагы бизге эмне берилиптир? Трапеция берилиптир да. Трапециянын бир негизи 14кө барабар экен. Могул жерде карагыла, сызыкчалар, окшош сызыкчалар берилип турат да. Демек, мисал үчүн да, могул чекитти К чекити деп коеюн, бул чекитти мисал үчүн N чекити деп коелу. Анда NK кесиндиси бул трапециянын орто сызыгы болуп саналат да. Анда биз орто сызыгы белгилүү экен 19. Кичинекей баягы негизи 14 экен, биз могул AB негизин аныкташыбыз керек да бул жерде. Кантип аныктасак болот? Бул жерде мындай кылсак болот да. 19 менен 14-тün айырмасын таап алсак болот да. 19-тан 14-тү кемитсек канча экен? 5ке барабар. Демек, AB-нын узундугунан муну x деп белгилеп коелу да. 19-ту кемитсек, бул деле 5ке барабар болуш керек да.
трапециянын ортосуздугунун ушундай касиети бар да. Демек x'тен 19-ту кемитсек, бул дагы 5ке барабар болуш керек экен. Анда x'ти бул жактан оңойлуу аныктап койсок болот. 5ке 19-ту кошо турган болсок, бул 24-кө барабар. Анткени минус 19-ту оң жакка өткөрсөк, белгиси өзгөрөт да. Демек, АБ'нын узундугу эмне экен? 24-кө барабар. Туура жооп анда эмне болду? Б варианты болуп эсептелинет. Улантабыз. 11-чи сабак. 11-чи эсеп бул жерде бизге кандайдыр бир параллелограмм берилген экен. Параллелограмм бул ABC параллелограмм болуп эсептелинет. Биз болсо эмнесин табышыбыз керек экен? Аянтын аныкташыбыз керек экен да. D бурчу 150 градуска барабар экен. Анда А бурчу эмне болот? 30 градуска барабар болот. 30 градуска барабар. АК'нын узундугу 10 экен, ДК'нын узундугу 5 экен. Биз болсо бул параллелограммдын аянтын аныкташыбыз керек. Эми жакшылап байкап көрө турган болсок, БК бул жерде биссектриса экен. Башкача айтканда, могул жердеги бурчу x градус болсо, анда бул жагыдагы да ошого эле окшош x градус болот да. Бирок бул параллелограмм болгондугуна байланыштуу BC менен AD бири-бирине параллель. Демек, могул жердеги B чокусундагы x деген бурч менен K чокусундагы бурч булар бири-бирине барабар болот. Анткени булар ички кайчылаш бурчтар да. Демек, бул жакта дагы бурч эмне болот экен? X градуска барабар. Анда силер жакшылап байкап көрсөңөр, ABK үч бурчтугун карай турган болсок, бул эмне болду? Тең капталдуу үч бурчтук болуп калды да. Демек, AK жагы AB жагына барабар. Демек, бул жагы да эмне экен? Оңго барабар болот. Анда B чокусунан биз перпендикуляр жүргүзө турган болсок, B чокусунан могул жердеги бурч 90 градус да. А бурчу 30 градус. Анда 30 градустун каршысындагы катет, мына ушул бийиктиги да, гипотенузанын жарымына барабар болот. Демек, 10-ды 2-ге бөлсөк, бул эмне болот экен? 5ке барабар экен. Көрдүңөрбү? Параллелограммдын бийиктиги 5ке барабар. Негизи болсо бул AD. Негизин A деп белгилеп коеюн, 15ке барабар. AD'нын узундугу 15ке барабар. Ал эми параллелограммдын аянтын табыш үчүн анын негизин бийиктигине көбөйтүп койгон жетиштүү болот да. Демек, ABCD параллелограммынын аянты бул 15-ти 5ке көбөйтөбүз, 75ке эмне болот экен? Барабар болот. Туура вариант А варианты болуп эсептелинет. Улантабыз. 12-чи эсепке карайлы. Бул жерде кандайдыр бир фигура берилген. Бул баягы томпок эмес, төрт бурчтук болуп калган. Кандайдыр бир Г формасындагы деп койсок болот. Карагыла, бул жерде А бурчу, Б бурчу, С бурчу, Е, Ф баардык бурчтар тик бурчтар экен. Ошондой эле АБ жагы 7-ге, АФ жагы 10-го барабар экен да. Бирок байкап көрө турган болсок, эмне болуп атат? Могул жерде карагыла да. ДЦ жана ЕФтин узундуктарын кошо турган болсок, бул АБ'нын узундугуна барабар болуш керек да. Муну X деп коелу, мисалы үчүн, муну Y деп коелу. X менен Y-тин суммасы эмне болот экен? 7-ге барабар болуш керек да. Ал эми BC менен DE-ни ала турган болсок, мисалы үчүн мен бул жакта T деп, бул жакта Z деп белгилеп коеюн да. Анда T менен Z-тин суммасы бул AF-тин узундугуна барабар болот да. Демек эмне экен? Бул фигуранын периметри жактарынын узундуктары 10 жана 7-ге барабар болгон тик бурчтуктун периметрине барабар экен да. Демек, бул фигуранын периметрин табыш үчүн биз эмне кылат экенбиз? 10го 7-ни кошуп туруп эле аны 2-ге көбөйтүп коет экенбиз, бүттү. 10го 7-ни кошсок 17, 17-ни 2-ге көбөйтсөк 34. Демек, туура вариант эмне болду? Г варианты болуп калды да. Улантабыз. Так, 13-чү эсеп. 2 квадраттын аянттарынын катышы 4 менен 1-дин катышына барабар дейт. Эгерде кичинекей квадраттын аянты периметри 20-га барабар болсо, анда чоңдун периметри канча дейт. Бул жерде 2 квадрат тууралуу сөз болуп атат да. Мен бул жака чыйып коеюн. Мына бул чоң квадрат болсун деп коелу. Так, мунусу кичинекей квадрат. Так, экөөнүн аянттарынын катышы 4-тün 1-ге болгон катышына барабар экен да. Башкача айтканда карагыла да. Муну S чоң, бул чоң квадраттын аянты, S кичинекей квадраттын аянты деп коелу да.
чоң квадраттын аянтын кичинекей квадраттын аянтына бөлсөк, бул 4-тү 1-ге бөлгөнгө барабар экен да. Бул эмнени түшүндүрөт? Чоң квадраттын аянты кичинекей квадраттын аянтынан 4 эсе чоң деген сөз да. Бирок кичинекей квадраттын периметри, мен кичинекей квадраттын периметрин ПК деп белгилеп коеюн. Периметри кичинекей, 20-га барабар экен да. Ал эми квадраттын периметри 20-га барабар болсо, анын жагын табыш үчүн периметрин эле 4-кө бөлүп коебуз. Анткени квадраттын бардык жактары бири-бирине барабар. Демек кичинекей квадраттын ар бир жагы канчадан экен? 5. Ал эми кичинекей квадраттын жагы 5-ке барабар болсо, демек аянты 5-тин квадраты канчага барабар болот? 25-ке барабар. Демек чоң квадраттын аянты будан 4 эсе чоң. 25-ти 4-кө көбөйтсөк 100-кө барабар да. Могул эле 25-ти 4-кө көбөйтүп койдук да. О зекили чыгарып көтөрөлү. Ал эми чоң квадраттын аянты 100-кө барабар болсо, демек мунун жагы канча болот? Ошол аянтын эле тамырын табабыз да. 10-го барабар. Демек чоң квадраттын аянты ар бир жагы эмне экен? 10-го барабар экен. Демек чоң квадраттын периметрин табыш үчүн жагын эле 4-кө көбөйтүп коебуз да. Демек 10-ду 4-кө көбөйтсөк канча чыкты? 40-ка барабар болду. Демек туура жообу Б варианты болуп эсептелет да. Улантабыз. 4-нчи эсепти карайлы. Бул жерде кандайдыр бир томпок 4 бурчтук берилген. Бурчтарынын бири-бирине болгон катышы бул 2, 4, 5 жана 7 сандарынын катышына барабар экен да. Эң кичинекей бурчун аныкташыбыз керек экен да. Мына элестетели, кандайдыр бир бизге 4 бурчтук берилген да. А, Б, С, анан Д 4 бурчтук деп коелу. Мына ушундай 4 бурчтук берилди. Мунун бурчтарынын катышы мына могул көрсөтүлгөндөй экен да. 2, 4, 5 жана 7-нин катышына барабар экен да. Башкача айтканда, бул жерде карап көрөлү да. А бурчу, Б бурчу, ошондой эле С жана Д бурчтарынын катышы бул 2, 4, 5, анан 7-нин катышында экен да. Демек, бул жакта катыштын касиети боюнча биз кантип алсак болот? Аны биз эмне деп койсок болот анда? 2 көбөйтүлгөн кандайдыр бир x деп койсок болот. Б бурчун анда 4 көбөйтүлгөн x деп койсок болот. Ошондой эле С бурчун 5 көбөйтүлгөн x деп жазып койсок болот. Ошондой эле Д бурчун 7 көбөйтүлгөн x деп койсок болот. Ал эми кандай гана 4 бурчтук болбосун, томпок 4 бурчтук болбосун, анын ички бурчтарынын суммасы 360 градуска бар. Демек, булардын баарын кошо турган болсок, 2x плюс 4x плюс 5x плюс 7x. Булардын суммасы бизге эмнени бериш керек экен? 360 градус бериш керек. Эми суммасын табалы. 2x'ке 4x'ти кошсок 6x, 6x'ке 5x'ти кошсок 11x, 11x'ке 7x'ти кошсок бул 18x болду да. 18x'тин суммасы 360-ка барабар экен. Демек, x'тин суммасы 360-ты 18-ке бөлсөк эмне экен? 20 градуска барабар экен. Ал эми жакшылап байкап көрсөк, эң кичинекейи бул жерде анда эмне болот? А бурчу болуп эсептелет да. А бурчу эмне экен? Так, кайра жазып коеюн. Бул жерде А бурчу 2x'ке барабар да. Анда x 20 болсо, 2-ни 20-га көбөйтсөк канча болот экен? 40 градуска барабар. Мына ушул жолу болуп эсептелет. Демек, А бурчу эмне экен? 40 градуска барабар. Улантабыз. Кийинки эсепти карай турган болсок, 15-нчи эсеп. Тик бурчтук берилген. А, Б, С, Д, А, Б, С, Е тик бурчтугу берилген. Бул тик бурчтукта АС диагонал, ошондой эле АД кесиндиси жүргүзүлгөн да. А биз болсо ушул АСД башкача айтканда могул боелгон 3 бурчтуктун эмнесин табышыбыз керек экен? Аянтын табышыбыз керек да. Эми 3 бурчтуктун аянтын табыш үчүн кандай формуланы биз колдонсок болот да? 3 бурчтуктун аянтын табыш үчүн 3 бурчтуктун бийиктигин негизине көбөйтүп, анан аны тең 2-ге бөлүп койсок болот да. Мына мындай формула болчу. Так, негизи А болсун дейли, бийиктиги H болсун дейли, экөөнү көбөйтүп, анан кийин 2-ге бөлүп коебуз да. Эми биз жакшылап байкап көрө турган болсок, боелгон 3 бурчтук бул кең бурчтуу 3 бурчтук да. Могул ДЦ жагы муну мисалы үчүн негизи деп коелу да. Муну негизи деп коелу. Анда АЕ кесиндиси же болбосо АЕ жагы бул 3 бурчтуктун бийиктиги болуп эсептелинет да. Башкача айтканда бизде бийиктик канчага барабар экен?
Биіктігіміз бізде 12-ге барабар екен да. 12-ге барабар екен. Азыр мен қайра жазып қоямын. Так, биіктік 12-ге барабар. Биіктігін анықталды. Аны анықташымыз керек. Бирок аны кантип анықтайбыз? Аны анықташ үчүн, мисалы үчүн, DE'нин узундугун таап койсок болот да. ADE 3 бурчтугу бул тик бурчтуу 3 бурчтук да. DE'нин узундугун мисалы үчүн мен x деп коеюн. Анда x оңой эле аныктап койсок болот да. Эмне үчүн? Анткени гипотенузасы 13 экен, бул жагы 12 экен, бир катети, экинчи катет x. Анда катеттердин квадраттарынын суммасы Пифагордун теоремасы боюнча ушул гипотенузанын квадратына барабар. 13-тün квадратына барабар да. Демек x-тин квадраты барабар болот. 13-тün квадраты 169, 12-нин квадраты 144. 12 квадратты бул жака алып өткөндө белгиси өзгөрөт да, минуска. Демек x квадрат барабар экен 169-тан 144-тү кемитсек 25-ке барабар болот. Анда x 5-ке барабар. Эми ойлоп көрөлү да. Бул жердеги жагы DE'нин узундугу 5 болсо, анда DC-нын узундугу деле 5-ке барабар да. Демек A'быз бизде эмне экен? 5-ке барабар. Анда могул берилген формула боюнча ACD 3 бурчтугунун аянтын тапсак, бийиктигин негизине көбөйтүп тең 2-ге бөлүп коебуз да. Башкача айтканда 5-ти 12-ге көбөйтүп, анан 2-ге бөлүп коебуз да. 5-ти 12-ге көбөйтсөк бул 60. 60-ты 2-ге бөлүп турган болсок бул 30-га барабар. Демек, боелгон бөлүктүн аянты 30-га барабар экен. Туура жолу D варианты. Улантабыз. 16-чы эсеп. 16-чы эсепте бизге трапеция берилген да, жөн эле трапеция эмес, тең капталдуу трапеция. Негиздери 7 жана 25 экен, диагоналы 20-га барабар экен. Биз бул тең капталдуу трапециянын аянтын аныкташыбыз керек да. Тең капталдуу трапециянын аянтын аныкташыбыз керек. Трапециянын аянтын биз кантип табабыз? Бийиктигин орто сызыгына көбөйтөбүз. Орто сызыгын оңой эле аныктап койсок болот да. Анткени орто сызыгы бул эки негизинин арифметикалык орточосуна барабар да. Бизде бир негизи 7, экинчи негизи 25. Демек 7-ге 25-ти кошуп 2-ге бөлгөнгө барабар да. Бул 32, 32-ни 2-ге бөлсөк 16-га барабар экен. Так, орто сызыгын аныктап алдык, эми бийиктигин аныкташ керек да. Мисал үчүн, могул чокусунан мен бийиктик жүргүзөйүн да, карама каршы жагына. Бурч 90 градуска барабар деп коелу. Ушул бийиктикти биз кантип аныктасак болот. Мисал үчүн, могул чекитти трапецияны ABCD трапециясы деп белгилеп койгонубуз оң болот экен. Бийиктикти SH деп белгилеп коеюн. Эми карап көрөлү да. AH-тын узундугун биз аныктап койсок болот да. Кантип аныктайбыз? Бул жерде мындай да. Тең капталдуу трапеция болуп атат, ошон үчүн D чокусунан дагы бийиктик жүргүзсөк, мисал үчүн K чекити деп коелу да. Анда могул KH-тын узундугу 7-ге барабар болот да. DC-нын узундугуна барабар болот. Ал эми AK-нын узундугун табыш үчүн AK менен HB бири-бирине барабар да. Бул жерде. AK-нын узундугун табыш үчүн мындай кылсак болот да. 25-тен 7-ни кемитебиз. 18 болот. Анан 18-ти тең 2-ге бөлүп коебуз да. 9-га барабар. Демек, AK-нын узундугу 9-га барабар экен. Анда AH-тын узундугу 9-га 7-ни кошо турган болсок, бул канча болду? 16-га барабар болду да. 16-га барабар. Мен бул жака өзүнчө көчүрүп жазып коеюн. Бул тик бурчтуу 3 бурчтуктун. Мынакей A, бул C, бул H. AC-нын узундугу 20, AH-тын узундугун биз аныктадык. Канчага барабар экен? 16-га барабар экен. Анда ол CH-тын узундугун биз оңой эле аныктап койсок болот да. H деп белгилеп коеюн. Демек, Пифагордун теоремасы боюнча катеттердин квадраттарынын суммасы гипотенузанын квадратына барабар. Демек, 16 квадрат менен h квадраттын суммасы 20-нын квадратына барабар болот. Демек, h квадрат барабар болот 20-нын квадраты 400 минус 16-нын квадраты 256 болот. Оң жакка өткөндө белгиси өзгөрөт. Демек, h квадрат эмнеге барабар экен? 144-кө барабар. Анда h бул жерде бизге 12-ни берет. Демек, берилген трапециянын бийиктиги 12-ге барабар экен. Мына могул жердеги h 12-ге барабар экен. Орто сызыгы 16. Демек,
бул трапециянын аянтын аныкташ үчүн орто сызыгын бийиктигине көбөйтөбүз. Ал эми 16-ны 12-ге көбөйтө турган болсок, бул 192-ге барабар. Демек, берилген трапециянын аянты 192. Туура жооп В варианты болуп эсептелет. Улантабыз. 17-нчи эсеп. Бул жерде дагы трапеция берилген. А, Б, С, Д трапециясы берилген. БЦ 6-га барабар экен. A'дын узундугу 18 экен. BH, башкача айтканда трапециянын бийиктиги 20-га барабар экен. Биз болсо могул жерде берилген кичинекей BEC үч бурчтугунун аянтын аныкташыбыз керек экен да. Бул үч бурчтуктун аянтын аныкташыбыз керек экен. Так, муну кантип аныктасак болот? Муну мындай кылып деле аныктасак болот да. Е чекит аркылуу биз бийиктик жүргүзөлүп да, перпендикуляр, могул баягы негиздерге. Е чекит аркылуу перпендикуляр жүргүзө турган болсок, мунун узундугу BH-тын узундугуна барабар болот да. BH-тын узундугу 20 болсо, мунун узундугу деле 20 болот да. Мына могул жерде мен баягы 90 градуста белгилеп коём да. Эми карагыла. Е чекитинен анда жүргүзүлгөн бийиктик BEC үч бурчтугунда. Муну X деп белгилеп коём да, чоңдугун. Бул жакта болсо Y деп белгилеп коём. Могул BEC үч бурчтугу менен AED үч бурчтугу булар окшош үч бурчтуктар болуп саналат да. Трапецияда ушундай баягы касиет бар да. Булар бири-бирине окшош үч бурчтуктар. Демек, булардын тиешелүү жактары бири-бирине пропорционалдуу болуп кетет да. Башкача айтканда, бул жерде карагыла да. 18-ти 6-га бөлө турган болсок, бул эмнеге барабар экен? Y-ти X-ке бөлгөнгө барабар да. А бул жактан карагыла. 18, 6-дан 18, муну кыскартып салсак болот. 6-га 18-ти 6-га бөлсөк 3, 6-ны 6-га бөлсөк 1. Демек, X менен Y-тин бири-бирине болгон катышы 3 менен 1-дин бири-бирине болгон катышына барабар экен да. Кайчылаш көбөйтүп салсак, анда Y барабар болот экен эмнеге? 3X-ке. Мына таап алдык да. Бирок, X менен Y-тин суммасы BH-тын узундугуна барабар да. Демек, X менен Y-тин суммасы канчага барабар болот экен? 20-га барабар болот. Бирок Y эмне болду? 3X-ке барабар. Мына эми ушул жактан биз эмне кылсак болот? X-ти таап алсак болот да. Так, Y-тин ордуна 3X-ти койсок, анда X плюс 3X бул жерде 20-га барабар болот экен. Так, мен кайра жазып коеюн. Y-тин ордуна 3X-ти коюп атабыз. Демек, X плюс 3X бул жерде 20-га барабар экен. Башкача айтканда 4X эмне болду? 20-га барабар болду. Анда X 20-ны 4-кө бөлсөк 5-ке барабар. Демек, могул берилген кичинекей BEC үч бурчтугунун бийиктиги 5-ке барабар экен да, көрдүңөрбү? Ал эми негизи 6-га барабар да. Демек, бул жерде мен бул жакка өзүнчө деле көчүрүп жазып коеюн. BEC үч бурчтугу. Бийиктиги 5-ке барабар экен, биз аныктадык жаңы эле. BC жагы 6-га барабар экен. Ал эми үч бурчтуктун аянтын табыш үчүн негизин бийиктигине көбөйтүп тең экиге бөлүп коебуз да. Демек, берилген BEC үч бурчтугунун аянты 5 көбөйтүлгөн 6 бөлүнгөн 2-ге барабар. 30-30-ду 2-ге бөлсөк канча болот? 15-ке барабар. Демек, туура жообу А варианты болуп эсептелет да. Улантабыз. 18-нчи эсепти карайлы. Бул жакта дагы бизге трапеция берилген. Тең капталдуу трапеция экен. Анткени AB жагы DC жагына барабар. Биз болсо Аны аныкташыбыз керек да. Эгерде A'дын узундугу 9-га барабар болсо. С чокусунан биз перпендикуляр жүргүзөлү. Бул жакка. Так, перпендикуляр ортодогу бурч 90 градуска барабар болуш керек. Мисалы үчүн бул чекитти мен К деп белгилеп коеюн, бул жактагы бийиктикте болсо H деп белгилеп коеюн да. Анда BC-нын узундугу ушул HK-нын узундугуна барабар да. Демек, бул жакта дагы эмне болот экен? 5-ке барабар болот. Ал эми AH-ты табыш үчүн, мисалы үчүн, мындай кылсак болот да. A'ды 9-га барабар болот байбы. Демек, 9-тан ушул 5-ти кемитебиз, 4 болот. Анан 4-тү 2-ге бөлүп коебуз да. 2 чыгат. Демек, AH-тын узундугу 2 экен, ошондой эле K-дын узундугу деле 2 болот да. Чындап эле. Булардын баарын кошсок канча болот атат? 2, 5, 2-ни кошсок 9 кайра эле келип чыгып атат да. Көрдүңөрбү?
Так, эми улантабыз. Ал эми могул үч бурчтукты ала турган болсок, мисалы үчүн мен башка түс менен азыр көрсөтүп берейин. А, Б, H үч бурчтугун ала турган болсок, бул эмне болду? Бул жактагы бурч 90 болсо, бул жагында экинчи бөлүгү 90 градуста тик бурчтуу үч бурчтук болуп калды да. Ошондо гипотенузасы 6, ал эми катеттери А анан 2ге барабар да. Анда катеттердин квадраттарынын суммасы гипотенуза 6-нын квадратына барабар да. Демек А квадрат плюс 4 барабар болот 36-га. Демек А квадрат барабар болот экен 36-тан 4-тү эметсек 32-ге. Демек А бул тамыр алдында 32-ге барабар болот. Бирок 32-ден квадраттык тамыр чыкпайт да. Бирок 32-ни биз кантип жазбайсак болот? 32-ни биз 16 көбөйтүлгөн 2 деп көбөйтүүчүлөргө ажыратсак болот да. Эмне үчүн минтип ажыраттык? Анткени муну биз тамыр алдында 16 көбөйтүлгөн тамыр алдында 2 деп жазбайсак болот да. Тамыр алдында 16-тан 4 чыгат. Демек 4 тамыр алдында 2-ге барабар экен. Демек Анын узундугу 4 тамыр алдында 2. Туура жолу анда D варианты болуп эсептелет да. Улантабыз. 19-чы эсеп. ABCD бул ромб экен. Ромб. НДК бурчу 75 градуска барабар экен. Могул бурч. Биз болсо X бурчун аныкташыбыз керек экен да. Ромб бул бардык жактары бири-бирине барабар болгон параллелограмм деп коюшак болот да. А параллелограммдын карама каршы жактары бири-бирине параллель. Башкача айтканда могул BC-нын жана AD жактары булар бири-бирине параллель болот да. Демек С бурчу менен могул жердеги НДК бурчу булар ички кайчылашып жаткан бурчтар да. Өткөндө айткан болчубузса, эки параллель түз сызыкты бир үчүнчү сызык кесип өтсө, мына могул бурчтар, мисалы үчүн биринчи анан экинчи бурч, булар ички кайчылашып жаткан бурчтар болот да. Булар бири-бирине эмне болот экен? Барабар. Демек НДК бурчу 75 градус болсо, демек С бурчу деле эмне экен? 75 градус. Ал эми бул жакта 90 градус. Демек могул жерде CBN 3 бурчтугу бул тик бурчтуу 3 бурчтук да. Анда X бурчун табыш үчүн эмне кылабыз? 90дон эле 75-ти кемитип коебуз да. 90 градустан биз 75-ти кемитебиз. Мен кайра жазып коеюн азыр. 90 градустан 75 градусту кемитебиз. Бул эмнеге барабар экен? 15 градуска барабар. Анткени тик бурчтуктун тар бурчтарынын суммасы, тик бурчтуу 3 бурчтуктун тар бурчтарынын суммасы ар дайым 90 градуска барабар да. Демек X эмне экен? 15 градуска барабар. Туура варианты эмне болду? А варианты болуп эсептелет. Так, улантабыз. Эми 20-чы эсепти карай турган болсок, кандайдыр бир айлана берилген жана айланага ичтен сызылган бул жерде 4 бурчтук берилген да. DAB бурчу 75 градуска барабар экен. ADC бурчу 130 градуска барабар экен. Биз болсо BCD бурчун табышыбыз керек да. Мына могул мен белгилеп койгон бурчту биз эмне кылышыбыз керек экен? Аныкташыбыз керек экен да. Эми бул жерде кандай касиет бар? Эгерде 4 бурчтук айланага ичтен сызылган болсо, анда бул 4 бурчтуктун карама каршы жаткан бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар болуш керек да. Башкача айтканда, могул А бурчу менен С бурчунун суммасы 180 градуска барабар болуш керек. Демек А бурчу 75 градус, буга биз С бурчун кошо турган болсок, бул 180 градуска барабар. С бурчу анда 180ден 75-ти кемитсек 115 градуска барабар. А С бурчу деген бул ошол BCD бурчу деген сөз да. Демек BCD бурчу дагы 115 градуска барабар болот анда. Туура жолу В варианты бул жерде. Анда ошону менен биз бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз силер менен 4 бурчтуктар темасынын баягы практикалык бөлүгүн карадык, көптөгөн эсептерди чыгардык, 4 бурчтуктардын касиеттерин эстедик. Анда эмки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.